Социалдык тармагында туура эмес маалымат айтып алгандыгы үчүн Сумаянын жакындарынан кечирим сурады. Бул туурасында Жалал Абад облустук милиция билдирди. Маалыматка караганда буга чейин WhatsApp социалдык тармагында Аксы районунун Кашка суу айылынын элине Сумаяны мисал кылуу менен эскертүү берип, этият болууга чакырган үн жазуу тараган. Бул үн жазуу социалдык тармактарда башка тайпаларга да тарап, коомчулукту дүрбөлөңгө түшүргөн. Жалал Абад облустук милиция бул үн жазууну жаздырып WhatsApp тайпасына тараткан. Аксы районунун тургуну 1982-жылы туулган КШ экендиги аныкталды. Ал бул үн жаздырууну айыл өкмөттүн элине балдарга көз салуу менен этият болууга чакырып, бирок Сумая тууралуу толук маалымат билбей туруп экспертиза чыкты деп тайпаларга бөлүшүп жибергендигин, бул туурасында өкүнүп жаткандыгын айтып, жалпы коомчулуктан жана Сумаянын жакындарынан кечирим сурады. Бул факты боюнча Аксы райондук милиция учурду алдын ала текшерүү иштери жүргүзүп жатат. Бүгүн биздин айыл өкмөттөгү WhatsApp группага азыркы кырдаалда болуп аткан балдардын жоголуусу, жаш балдардын жоголуусу боюнча голосовой жөнөткөм. Ошо ата-аналардын балдарды этият болуусу боюнча. Анан ошо менен биргеликте Сузактагы жоголуп сөөгү табылган Сумая боюнча дагы айтып голосовой жөнөткөм. Ошол жерде мен Сумаяны айтып, баягы такталбаган маалыматты мен айтып коюпмун ал жердечи. Себеби ошол экспертиза чыгыла экен али, ал кыздын кандай болуп өлгөнү боюнча дагы маалымат толук чыгыла экен. Мен ошол соцсеттерден окуган маалыматым боюнча эле ошентип берип алыпмын, адашып. Ошон үчүн мен ошол туура эмес маалымат берип алган үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм. Ошо менен эле биргеликте Сумая кызыбыздын жакындарынан кечирим сурайм. Мен туура эмес маалымат чыгарганым үчүн кечирип койгула.